Баткен обласына караштуу Кызылкия шаарындагы номер 6 Токтогул атындагы орто мектебинин математика мугалими Дүйшеева Гүлпери. Бүгүн биз 6 класстын математикасына кайрылып кетели. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Сабакка даярдыгыңар жакшыбы? Азаматсыңар балдар. Мен бүгүн силер менен биргеликте өтө кызыктуу сабак өтөбүз деп ойлоп турам. Себеби силер сабакка даярсыңар. Анда эмесе келгиле. Балдар, экранга жакын отуруп, китепти, дептер, ручкаларыбызды даярдап алабыз. Мен силерге мүмкүн болушунча теманы түшүндүрүүгө аракет жасайын. Жашоочу турмушубузда колдонулган көп нерселердин модасы бар сыяктуу эле. Мисалы, биз кийген кийимдердин, уюлдук телефондордун, машиналардын модасы бар. Ошол сыяктуу эле математикалык сандардын да модасы бар экен балдар. Ошон үчүн биз бүгүнкү теманы мода жана медиана дейбиз. Сабагыбыздын максаты маселелерди чыгарууда сандардын модасын да баласыңар. Мисалдарды чыгаруу аркылуу ой жүгүртүүңөрдү өстүрөсүңөр. Кана эмесе балдар, биз жаңы теманы өтүүдөн мурун силердин бүгүнкү сабакка даярдыгыңар кандай экендигин текшерүү үчүн математикалык табышмактан суроо узатсам. Суудан 2 тамга сурайбыз. Ага миңдин 1 тамгасын улайбыз. Козулардын маараганын андан ары улайбыз. Бул кайсы сөз балдар? Кана, ойлонойлучу. Ойлонууга убакыт. Туура айтасыңар балдар. Бул табышмагыбыздын жообу сумма. Сабагыбызды баштоодон мурда биз өтүлгөн темалар боюнча кайталай кетсек. Берилген сандардын медианасын тапкыла. Кана балдар, биз билебиз, медиана 2 топко бөлүнөт. Так сандардын элементтеринин медианасы жана жуп сандардын элементтеринин медианасы. Биз бүгүн так сандарынын элементтеринин медианасын кайталап кетели. Так сандагы сандардын тобунун элементтерин алардын өсүү же кемүү тартибинде иреттейли. Бул иреттелген сандар тобунун так ортосунда турган элемент анын медианы болот. N элементтен турган сандар тобунун медианынын номери 2ден n кошулган 1 формуласы менен табылат. Кана эмесе балдар, берилген мисалды ушул формуланын негизинде иштеп көрөлүчү. Бизге бир нече сандар берилиптир. 6, 5, 3, 4, -1. Берилген сандарды биз биргеликте чогуу ирети менен жазып алалы. Биз билгендей эле, оң сандар ар дайым терс сандардан чоң болот. Ошон үчүн бул сандардын ичинен эң кичине саныбыз -1. -1, 3, 4, 5, 6. Бул сандарды формулага коюп көрөлү. Бул жерде n 5. 5 кошулган 1 бөлүнгөн 2 барабар 3. Үчүнчү турган саныбыз бул 4 санына барабар. Бул сандардын модасы 4 экен. Азаматсыңар балдар. Андан кийинки мисалды карап көрөлү. 3, 1, -2, 8, 0, 4, -3.
берилген сандарды иретке келтиребиз. Кана эмесе балдар, мага жардам бересиңерби? Азаматсыңар. -3, -2, 0, 1, 3, 4, 8. Бул сандар 7 цифрадан турат экен. N санынын ордуна 7-ни коебуз. 7 кошулган 1 бөлүнгөн 2 барабар 4. Бул сан катарында 4-үнчү турган саныбыз бул 1. Бул сандардын медианасы 1 болуп эсептелет. Кана эмесе балдар, жаңы темага келебиз. Жаңы теманы түшүндүрүүдөн мурун мен силерге бир нече мисалдарды иштеп кетейин. Сан тобунун моодасын тапкыла. Бизге 1, 7, 1, 4, 1, -6. Мында моода 1-ге барабар. Бул сан башкалардан көп 3 жолу кездешет. Кана балдар, силер деле билип калдыңар окшойт. Бизде көп кездешкен саныбыз бул сандардын моодасы болуп эсептелет экен. 1 саны бул сандардын моодасы. Андан кийинки мисалды карап көрөлү. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 5, 2. Бул учурда дагы 1 саны 3 жолу кездешет. Бирок ал моода эмес, анткени 2 саны 4 жолу кездешет. Демек, моодабыз 2. Андан кийинки мисалды каралы. 7, 7, 6, 3, 3, -4, 5, 6. Сандар тобунун 3 моодасы бар. Эмне себептен балдар? Эмне себептен мен 3 моодасы бар деп жатам? Туура айтасыңар. Бул жерде 7 2 жолу кездешиптир. 6 деле 2 жолу, 3 дагы 2 жолу. Бул сандар 2ден кездешкени үчүн бул сандардын моодасы болуп эсептелинет. Андан кийинки мисалды карайлы. -2, 8, -3, -8, 2. Бул учурда берилген сандар тобунун ар бир элементи моода болуп эсептелет. Анткени алар 1ден гана жолу кездешет. Демек, моодалардын саны 5. Аныктама. Сандардын тобунун ичинде эң көп жолу жолуккан санды топтун моодасы деп айтабыз. Сандардын тобу бир нече моодага ээ болушу мүмкүн. Эскертүү балдар. Сандар тобунун элементтеринин ар бири бирден жолу кездешсе, анда анын моодасы жок деп дагы айтышат. Кана эмесе балдар, жаңы теманы бышыктоо иретинде мисал иштеп көрөлү. Китебизден 189 беттеги 386 көнүгүн иштейли. Сандын тобунун моодасын тапкыла. Бизге бир нече сандар берилиптир. 0, 4, 7, 3, 4, -3. Кана балдар, айтып көрөлүчү, бул сандардын моодасы канча болушу мүмкүн? 4. Туура. Себеби бул жерде 4 2 жолу кездешкен. Андан кийинки мисалыбыз. -4, 2, 2, 6, 1, 1, 1. Бул жерде сандын моодасы канча экен балдар? 1. Азаматсыңар. Себеби 1 3 жолу кездешкен. -2, -6, 4, 1, 1, 4, -6. Бул сандардын моодасы 3 сан. -6, 4, -1. Кана балдар, эми өз алдыңарча 388 көнүгүүн чыгарып көргүлөчү. Азаматсыңар. Үйгө тапшырма 387 көнүгүү. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көрүшкөнчө. Ар дайым мен силерди баалагандай сонун болгула.